Мукаммедкалый Абылгазиев премьерликтен кечээ өз каалоосу менен арыз жазып отставкага кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн анын отставкасын кабыл алды. Бирок буга чейин эле күбө кептер айтылып, Абылгазиевди жыштык сатуу фактысы боюнча коррупциялык иште тиешеси бар деген маалыматтар коомчулукка желдей тараган. Өкмөт бул ишке Абылгазиевдин тиешеси жок экенин да кабарлап чыккан. Ал эми бүгүн Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Боронов башында турган өкмөттүн курамын жактырды. Айрым эл өкүлдөрү мурдагы премьер-министр Мукаммедкалый Абылгазиевдин кызматтан кетүүсүн жаңылык деле болгон жок. Анткени баары белгилүү болуп калган эле дейт депутат Марлен Маматалиев. Эми биринчиден бул биз үчүн, депутаттар үчүн, айрым депутаттар үчүн жаңылык эмес болчу. Анткени бир-эки ай мурун бул боюнча каттуу сөздөр жүрүп аткан. Биринчиден ошол ар кандай варианттарда айтылып атканда, биринчи варианты өзү шайлоого бара турган маселе коюлуп аткан премьер-министр. Ошол учурда ордуна эми башка жактан алып келип, бул анткени техникалык өкмөт болот. Бул болгону бир 3-4 айга келе турган эле өкмөт. Ошондуктан сырттан алып келгендин кажети жок. Болгону ошол ичи жагынан, ичинен ошол командада иштеген киши эле келип отурсун деген маселе каралып аткан ансыз элечи. Бул биринчи жанагы эгерде шайлоого бара турган болсо, кийинчерээк эле жана жыштык боюнча маселелер көтөрүлүп калып, анан экинчи мындай фаза менен кетип калды. Эми мындай учурда деле биз күтүп атканбыз. Эгерде чындыгында бир кандайдыр бир өзүнүн тиешелери бар болсо, же болбосо бул жумуш көпкө созулуп калса, жана сурак берүү маселеси көпкө созулуп калса, бул көпкө чейин өзүн эс алууда, же болбосо көпкө чейин иштебей турганы туура эмес болот эле. Анткени азыркы кырдаал андайга жол бербейт. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка көрсөтүлө турчу талапкерди бекитүү үчүн бүгүнкү жыйынга эл өкүлдөрүнүн баары толук катышты. Көпчүлүк коалицияда КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары бар. Жыйын башталганга чейин эле депутаттар Кубатбек Бороновдун талапкерлиги боюнча бир пикирде экенин билдирип турду. Бирбол фракциясынын өкүлү Улукбек Ормонов жакынкы убакытта шайлоо болот, андыктан сырттан алып келип шайлабай биринчи вице-министрди эле көрсөткөнүбүз туура болот деген оюн билдирди. Мен элем ошол иштерге мындай кызмат абалынан пайдаланып бир немес тийбесин дегенде кетти окшойт. Ошондон туура кабыл алдык азыр. Ал эми азыркы учурда кандай премьер-министр шайланыш керек? Ушундай курдалда биринчи вице болгон киши шайланган эле туура. Биз ошону карайбыз биз. Себеби алдыда шайлоодон кийин жаңы өкмөт келет баары бир. Негизинен биринчи вице-премьердин ушул карантин башталгандан бери бүт иштерди кылып келип атпайбы? Ойлойм, ошол киши шайланган туура болот. Бүгүнкү көпчүлүк коалиция жыйынында жаңы дайындалып жаткан премьер-министр Кубатбек Бороновго депутат Максат Сабиров: "Сиз ушул командаңыз менен ишти алып кете аласызбы? Анткени мурдагы премьер-министр Абылгазиев президенттин да элдин да ишеничин актай алган жок" деп сынга алып кетти. Бизде өкмөт жакшы иштесе, мен ойлойм мамлекетибиз бат эле өнүгөт болчу да. Өкмөттүн кризистик программаларын көргөн жокпуз. Өкмөттүн өзүнүн 100 күндүк программаларын көргөн жокпуз. Мен эмне үчүн мурунку премьер-министрге абдан каршы чыкчу элем? Кетип деле калсаңыз деп ачык айткам. Анткени себеби ушул президенттин койгон ишеничин актай алган жок. Элдин ушу шайлаган, ушу жердеги депутаттардын ишеничин актай алган жок. Анан сизден сураныш, ушу кыска мөөнөт болсо дагы көп нерселерди өзгөртсө болот. Жыштык сатуу боюнча маалыматты айтып, Абылгазиевди жарга такаган депутат Жанар Акаев бүгүнкү жыйын учурунда УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевге коррупция иштери боюнча Абылгазиевди суракка чакырдыңыздарбы деп суроо узатты. Акаев жыштык сатуу чоң схемага айланып баратканын эске салып, бул иште өкмөттүн көңүл буруусу керек экенин айтты. Мен кийинки суроом улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине Орозбек Опунбаев мырзага. Абылгазиев азыр тергөөгө келдиби? Урматтуу депутат, бул боюнча военный прокуратура ишти козгогон. Полностью дело производства, судебное уголовное дело находится в производстве военной прокуратуры. Биздин кызматкерлер в составе этой следственной группы. Рахмат. Мына Алтынбек Исмаиловду алып келипсиңер, жаш кадр. Өкмөттө бир эле. Отура берсеңиз болот, сизге суроом жок. Болгону ушундай бир жаш тың кадрларды көбүрөөк алып келсеңер жакшы болмок да. Алтынбек мырза, мына жыштык сатуу боюнча бул өзүнчө бир схемчиктер бар. Мафия түзүп алышкан. Сиз ушуну мына улуттук коопсуздук кызматы күч органдары менен бирге жоюшуңуз керек. Мен сизге өзүңүзгө дагы айтып берем. Кантип бюджетке $10 миллион кайра дагы түшүрсө болот.
Кыргызстан аркылуу Афганистан, Тажикстанга чейин интернет сатышат. Кадимки Максим Бакиевдин схемасы азыр деле иштеп атат. Экс-премьер-министр Мукаммедкалый Абылгазиевди ээрден оодарган бир топ мисал кылчу маалыматтар буга чейин эле айтылып келген. Бирок министр өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келчү. Алардын арасында дос, тууган, бажа сыяктуу кептер айтылып келген. Белгилей кетсек, буга чейин эң көп айлык алган КТ Мобайл мамлекеттик компаниясынын чыра бажасынын баласы майлуу сүттүү орунда олтурганында тааныбаганга алуу менен чыга келген. Тагыраагы премьер-министрдин бажасы Иманкадыр Ысалиевдин баласы Эрназар Иманкадыр уулу экени маалым болгон. Бул ирет жыштык сатуудагы коррупциялык иште аты чыгып жатат. Саясат талдоочу Айданбек Акматов президенттин да Абылгазиевке болгон ишеничи кетип калган, андыктан кетүүгө аргасыз болду дейт. Айрым маалыматтарга караганда Абылгазиев эмне болсо ошо болсун, жооп берсин эгерде ал жерге аралашкан болсо дегендей бир сөздөрдү айткан. Ошондуктан Абылгазиев президент тараптан дагы колдоо таппай калгандыктан кызматтан кетүүгө арыз берди. Эми Бороновдун келишине келсек, Боронов чындыгында эле орун басары болуп иштеп калды. Эми бизде шайлоо алдыда 4 ай калган убакта башка сырттан таап келүү да кыйын. Анын үстүнө бул биздеги коалициялык көпчүлүк аны табууга убара да болбойт. Алар өздөрү бир парламенттик башкарууда дейт, парламенттик башкаруунун быысы дагы жок ал жерде. Эч кандай алар башка бир өңүттөн карап азыркы жоопкерчилигин сезип ушундай кыйчалыш учурда кандай өкмөт керек эле, эмне кылса болот, кыска мөөнөттүн ичинде экономикабыз мындай абалда жатат, финансыбыз мындай абалда жатат, социалдык төлөмдөрдү төлөбөй калуу коркунучу болуп жатат деген оор суроолордун жок, буларга ой дагы жок. Ошондуктан шашылыш түрдө 4 айга болсо дагы ошону шайлай коелу деген ой менен шайлап алышты. Мурдагы премьер-министр Мукаммедкалый Абылгазиев өкмөттү 2018 жылдын 20 апрелине бери жетектеп келди. Ал эми Абылгазиев кызматтан кетүү боюнча арызын 15 июнда жазды. Ал 27 майдан тарта эмгек өргүүсүндө болчу. Муну байланыш агенттигиндеги жыштык сатуу фактысы боюнча тергөө жүрүп жаткандыктан тергөөгө басым жасоодон алыс болуу үчүн деп түшүндүргөн. Жогорку кеңештеги көпчүлүк түзгөн коалиция премьер-министрликке Кубатбек Бороновдун талапкерлигин жана өкмөттүн жаңы курамын жактырды. Жаңы өкмөттүн курамы эртең 17 июнда парламенттин жалпы жыйынында каралат. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.